улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, же болбосо оңгу жол доктринасы абдан учурунда керектүү убакта чыкты да. Биз тарбиянын негизги нугун, негизги кан тамырын, күрөө тамырын өзгөртпөшүбүз керек. Адамдардын эң бир коомго кылган жакшылыгы мыкты, жакшы инсандар тарбиялоо. Убактысы жетпейт ата эненин балага мээрим төгүүгө, бала менен маектешип отурууга. Жакшы эмес окуучулардын 90%тен ашыгы ошол үй бүлөдө бир маселе болот. Башка чөйрөлөрдөн издеп атпайбы ошол колдоонучу? Арбаңыздар ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен улуттук каналда Элбиз долбоору кайрадан сиздерге салам айтат. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деген кыргызда эң жакшы айтылган сөз бар. Анын сыңарындай урматтуу теле көрүүчүлөр, ар бир ийгилик, ар бир баланын жете турган бийиктиги бул үй бүлөдөн башталган тарбиянын негизинде болот. Андыктан мына ушул тарбия маанисине келгенде биз үй бүлөдөн алган тарбия менен канчалык бийиктикке жетебиз, анын маани маңызы кандай болуш керек деген темалардын айланасында бүгүн сөз кылабыз. Жаңы доордо кыргыз коомчулугу жаңы тарбиялоо ыкмаларын өздөштүрдүбү? Эгер өздөштүргөн болсо, анын пайдасы канчалык болуп атат? Бизди кайсыл нукка жетелеп баратат жана кедергисин канчалык деңгээлде көрүп атабыз? Кыргыз философиясындагы үй бүлөдөн тарбия берүү деген маселе бүгүнкү күндө кайрадан иштей турган болсо, бизге канчалык ийгилик жаратмак эле, же тескерисинче тоскоол болмок эле. Айтор ушул тарбия үй бүлөдөн башталат деген теманын айланасында бүгүн келген биздин конокторубуз өздөрүнүн ойлорун ортого салып, пикирлерин айтмакчы. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар дейли. Эмес урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушул темада өздөрүнүн жакшы бир сөздөрүн айта турган, жалпы журтка керектүү делген маалыматты бере турган меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде улуу муундун атынан келип турган коноктор бар. Экономика илимдеринин кандидаты, Бактөөлөт коомунун ишкери Кадыржан Райымбеков агайыбыз бүгүн бизде. Мейманда жана ошондой эле филология илимдеринин доктору профессор Бактыгүл Темирова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Ал эми орто муундун атынан келип турган меймандар Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу номер 54 жалпы билим берүүчү орто мектебинин директору Жылдыз Ильясова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле эркин журналист, коомдук активист Тынчтык Алтымышев агабыз бүгүн бизге келип отурат. Ал эми жаш муундун өкүлдөрү дагы бар бизде. Номер 94 жалпы орто билим берүү мектебинин тарых мугалими Курманбек Хайдаров келди. Жана ошондой эле психолог Айкөл Нурдинова бүгүн бизде конокто. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушул биздин негизги 6 спикерден тышкары дагы өздөрүнүн пикирин айта турган, келген конокторго эгерде суроо жаралып кала турган болсо, ортодон өздөрүнүн дал ошол оюн кошууга келген коомчулуктун өкүлдөрү дагы бар. Тагыраагы биздин аудиториядан орун алган меймандарыбыз. Кош келипсиздер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, биз негизги темабызга кирели. Кириш сөздү мен албетте улууларга узатайын деп атам. Дал ушул тарбия үй бүлөдөн башталат деген теманын эң башатында үй бүлөдөн алган тарбия же үй бүлө балдарга берип жаткан тарбия бүгүнкү күндө кандай нукта бара жатат деген суроодон баштагым келип турат. Кадыржан агай, бүгүнкү күндөгү ушул үй бүлөдөн алып жаткан тарбия коомго кандай таасир этиши керек жана биздин азыркы коомдогу үй бүлө балдарга кандай тарбия берип жатат? Бизди эгерде алып карап көрө турган болсок, ушу тарбияга көңүл бөлүү же болбосо тарбияны кандай бериш керек дегенге бул 2024 жылдагы 18 декабрдагы президенттин жарлыгы менен чыккан улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик же болбосо оңгу жол доктринасы абдан учурунда керектүү убакта чыкты да. Ошол жерде 4 главасында 1 бөлүгүндө таалим тарбия берүү маселеси абдан коюлган. Мына ошол жерде айтылып атат. Негизинен тарбия берүүгө эң биринчи үй бүлөдөн, андан кийин коом, андан мамлекет ушул үчөөбү биригип чоң көңүл бөлүш керек деген. Бул эң туура маселе, эң учурдагы маселе. Эми ушул үй бүлөдө тарбия берүүдө негизинен биз эмнеге көңүл бөлөбүз? Коомго ылайыктуу муундарды тарбиялоо менен алектенет. Азыркы үй бүлөдө тарбия кандай берилип атат негизинен? Азыркы үй бүлөдө тарбия ошол ата-энелер эмнени өздөрү билет, эмнени бере алат, ошого байланыштуу. Бул ар бир убакытка же болбосо шартка жараша болот. Бир мезгилдерде, мисалы үчүн биз эгемендүүлүк алгандан бери биз тарбия берүү эмес, адамдарды акча табуу, курсак тойгузуу менен гана болуп калганбыз.
учурга байланыштуу. Ал эми мына азыркы учурду алып карап көрө турган болсок, көпчүлүк ата эне ушу балдарымды келечекке тарбиялоодо билим берсем, жашоого карата акыл берсем деген ойлор көбүрөөк басымдуулук кылып, мүмкүн болушунча алдыңкы жетишкендиктерди, алдыңкы ийгиликтерди же болбосо ошол бир тажрыйбаларды колдонууга аракет кылып атат. Бирок негизинен мен ушул баса белгилеп айтып кетерим, бизге сырттан келип аткан же болбосо биз дүйнөдөгү башка улуттардын таасири, алардын тарбиясы, алардын жашоосу, алардын шарттары көбүрөөк маалымат келип атат. Биз өзү кыргыз улуту, улут катары кылымдардан бери келип аткан байыркы улут катары өзөгүбүздү, тамырыбызды дайыма өзөк кылып кармашыбыз керек. Же болбосо биз негизи өзүбүздүн уңгубузду өзөк кылып кармашыбыз керек. Ал деген эмне? Ал деген бул ошол улуттун баалуулуктары. Биз ата бабаларыбыз ошол өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү менен же болбосо өздөрүнүн жашоо шарттагы каада салт, үрп адаттары менен жашап келген уңгусун өзөк кылып кармаш керек деген оюм бар. Рахмат. Мен Бактыгүл айымга суроо узаткым келип атат. Негизи кыргыздардын баягы өзүнүн салттык тарбия берүүдөгү манераларын алып карай турган болсок, мисалы бизде көбүнчө бул жаман болот деген мындай тыюу сөздөр менен эле өтө баягы катуу кетпей эле, акырын, жайбаракат айтып ата энелер жаман болот деген нерсе менен эле тарбиялап койгон да. Улууларчы. Бүгүнкү күндөгү ошол механизмдерди биз кайра жандантсак иштейби бүгүнкү жаштарга? Жаш муун биздин келечегибиз. Эгерде мына өзүбүздө дагы балдардын ушу саламаттыгы үчүн муну концепция чыкты, ушу улуттун бир уңгулуу жолуна барайлык дегенчи. Бул эми мезгилдин ар бир доордо ошол балдарды тарбиялоодо бир мезгилдин өзүнчө бир концепциялар иштеп чыгат. Бул абдан маанилүү. Анткени мына өзүңөргө белгилүү 30 жыл аралыгында биз эми орто муун болуп жогорку муунга кетип атабыз. Мына ушул мезгил аралыгында айтыш керек, мен көп эле жылдан бери мына 40 жыл ашып калды. Жогорку окуу жайында иштеп, ушу жаш муундарга билим тарбия берип келе жатабыз да. Мына ушул мезгилде ачыгын эле айтыш керек, ушу өксүк муундар пайда болду да. Өксүк муун дегенибиз биринчиден мигранттардын балдары. Ушулар толук кандуу тарбиялай албай калды. Анан экинчиден тарбия бериш үчүн ошол ата эненин өзүндө дагы билим, тарбия, анан ушу ата эне болуш үчүн чоң бир даярдыктар керек. Мына ушул маселе дагы азыр абдан бир олуттуу маселе болуп жатат да. Андан кийин мына кыргыздар чындыгында Манас эпосунда Манас баатырды кантип тарбиялаганы мына бүгүнкү күнгө уңгулот да. Ата бабабыз ушу балдарды саламаттыгы жагынан, физикалык жагынан, акыл эси жагынан деги эле кыргызды кыргыз кылып ошол бир алдыга жетелей турган мыкты муундарды өстүрүп абдан басым жасаган. Башкасын айтпаганда да эле. Ошол биздин фольклорубуздан тартып бардыгыбыздын тарыхты карасак, ошо эң негизгиси ушу муундарды, жаштарды тарбиялоодо. Анан албетте ар бир элдин бала тарбиялоодо өздөрүнүн салт санасы, ыкмалары, жол жоболору бар да. Мына мисалы кыргыздарда азыр айтып атпайсыздарбы, мына көбүнчө баягы кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар да. Бул абдан мындай философиялуу. Анткени ошол кызды бир эле үй бүлөсү эмес, анын кошуна кулоңу, жеңелери, балким момунтип жолдо бара жатса эле, балам, кызым, башыңды көтөрүп бас. Кызым, жолдун четинде бас. Кызым, аксакалдар келе жатат, жолду бошотуп кой. Деп, же болбосомду кызым, саламды жакшынакай айт. Деп ушу бир эле сөз менен эле тарбиялап койгон. Албетте бул мына бүгүнкү күндө эгерде ошентип көрсөң, жаштар таптакыр башкача терс кабыл алат да. Ал эми чындыгында ошол үй бүлөдөн башталат. Үй бүлө бул өзүнчө чакан мамлекет. Ошол чакан мамлекет анан жакшы балдар, уул кыздарды тарбиялап, анан улуттун баягы здоровый нация дегендей ошондой адам ресурстарына кошот да. Анан да чындыгында баягы күзгүнүн эки жагы болот эмеспи? Анан мындай бир тарбиясы өксүгөн,
ата энесинин тарбиясы дагы жок. Анан албетте бир балдар деле келип атат. Мына мисалы мен Манастаану деген сабактан өтөм да. Ошондо ушул Манас эмес китеп окубай калган жаштардын муундары келгени дагы абдан өкүнүчтүү да. Анан кыргыздын салт санасын, үрп адатын такыр мындай бир элес албагандар атүгүл ошол нерсени үйүндө үйрөнүлгөн эмес да. Талим жок да. Анан эгерде үйдө болбосо, жанагы чөмүштө болбосо, казанда кайда дегендей, ошо үй бүлөдөн жанагындай кыргыздын нукура салттарын, баалуулуктарын, анан албетте адамгерчиликтерин, улууну урматтоо, кичини ызаттоо деген, адамды сүйүү, аны баалоо деген, анан жаратылышты, эми адам менен жаратылыш дайыма байланышта. Табиятты сүйүү, мекенди сүйүү дегендей ушундай улуу баалуулуктардан артта калгандагы балдар, анан түшүнгүсү дагы келбеген балдар абдан көп да, мындай карагандачы. Бул эми чындап эле көйгөй. Мына мектептеги жаш балдар бири-бирин кордоп өлтүрүүгө чейин бара жатат. Бул дагы ойлоно турган нерсе. Анткени ошол балдардын жер пайы үйдө мындай түптөлбөй, калыптанбай калган да. Рахмат. Жылдыз эже, келиңиз. Кийинки сөздү сизге берейин. Сиз дагы балдар менен иштеп келатасыз да. Анан бүгүнкү күндө үй бүлөдөн берилип жаткан тарбияда ата эне көбүнчө эмнеге көңүл бурбайт? Эмнебиз кем болуп атат да, эмнебиз өксүп калып атат? Убактысы жетпейт ата эненин балага мээрим төгүүгө, бала менен маектешип отурууга, бала мектептен кандай абалда келди, кандай маанай менен келди, ошол суроону ата эне туура бере албаган көйгөй да. Биз ата энелерге жардам болуш үчүн биз көбүнчөсүн чогулуштарды, эми чогулушка да ата эненин баары келбейт. Класста 50 окуучу болсо, ошонун 20сы гана келет да. Баягы эле келип жүргөн ата энелер келет. Суранып, чакыруу барагын бир өзгөчө оригиналдуу жасап, керек болсо класс жетекчилер үйүнө барып дагы чакырат. Ошентсе деле 20-25 гана ата эне келет. Анан калгандары укпагандар укпай эле калат. Чогулушка келип катышкандарда сөзсүз балада ийгилик болот. Баланын эртеси күнү сабакка келгенде маанайы жакшы, эң биринчиден жүзү жарык, сен кечүүн чогулушка ата энең эмнеге келген жок деген суроо ал балага берилбейт. Берки ата энеси келбеген, мектепке келбеген бала сөзсүз маанайы жок келет, керек болсо эртеси күнү сабакка келбей коет. Ата эненин кемчилиги, эң кемчилиги эле ушу балдар менен маектешпейт, сүйлөшпөйт, мээрим жетишпейт. Өзгөчө азыркы бүгүнкү күндө кесиптештерим айтып кеткендей, жаштардын, окуучулардын кемчилиги тартип бузуу көбүнчөсү бул чет өлкөгө иштеп кеткен ата энелердин балдары. Ата эненин мээрими жетпейт. Ал ата энелер ойлойт, мен баламды тарбиялап атам, кымбат смартфон алып бердим, кымбат кийим алып бердим, рюкзак алып бердим. Балам сага эмне жетпейт да? Алып берип атпаймынбы? Бар, мынакей акчаңды салып атпаймынбы? Курсагың ток, кийимиң бар, смартфонуң бар деп айтат. Эненин, атанын мээрими жетпейт да ал балага. Акылына саат деген болуш керек. Акылына сааты жетпей, чогуу туруп чай ичүү эле кандай, бир дасторкон четинде маектешүү деген бул бакыттын эң чоң бакыты да. Балага ошол жетпей атпайбы? Ал бала ошол мээримди башка жактан издейт дагы, туура чөйрөдөн тапса таап калды, таппаса туура эмес чөйрөдөн ошол мээримди таап калып атпайбы? Тарбияны, суроолоруна жоопту башка чөйрөдөн таап калып атат да. Биз ошон үчүн ата энелерге мугалимдер айта берсе эле бир көнүмүш адат, мугалимдер уруша берет, айта берет деген сөз бар го. Ошондой болбош үчүн биз окуучуларга тарбия дайыма тапшырма беребиз да. Бир жылына 2 жолу. Бир көбүрөөк тартиби бузулган, көбүрөөк сабакка жетишпеген классты тандайбыз дагы, тапшырма беребиз. Балдар, силерге эмне жакпай атат жашоодо? Эмне көйгөй бар? Мектепти кошкула, үй бүлөнү кошкула, чөйрөнү кошкула, рекетирди кошкула, буллингти кошкула, баардыгын кошкула дагы өзүңөр ойлоштуруп, каалаганыңардай сценарий жазгыла дагы, бизге ошону спектакль кылып алып чыгып бергиле дейбиз дагы. Ата энелерди алып келип көрсөтөбүз, ата энелер ыйлап отуруп көрүп беришет дагы. Ар бир ата эне өзүнүн кемчилигин көрүп кетет да. Окуучулардын ою менен, устами младенца деп коебуз го, окуучунун сөзү менен жеткизебиз ата энелерге. Жакшы ыкма экен. Эми мен суроону дароо эле тынчтык агама узатайын. Негизи тарбиянын нугу мезгилге жараша өзгөрүшү мүмкүнбү? Биз ошону кантип кабыл алышыбыз керек? Эгер өзгөрсө. Албетте, тарбия бул коомго карап өзгөрүлүп турат. Бирок биз ошол коомго кандай коом болбосун, коом кандай өзгөрбөсүн, биз тарбиянын негизги нугун,
негизги кан тамырын, күрөө тамырын өзгөртпөшүбүз керек да. Кыргыз деген канча кылымдан бери аз улут болсо дагы тилин, динин сактап келген, эмне менен, тарбия менен сактап келген. Кенедей кезинен бала төрөлгөндөн баштап Кыргызда балага болгон жоопкерчилик аябай чоң болчу. Азыркыдай бала бакчага, мектепке түртүп коюп, мугалимдер тарбияласын деп басып кете турган коом болчу эмес. Мына балдарды ен атасы төрөп, алкап, алпештеп, чоңойтуп, Кенедей кезинен чоң ата чоң энесине берчү. Мен бул темага көп кайрылдым. Тилекке каршы биз мурда да жаздым эле, көп мындай тарбия педагогикалык көп институттарды азыр жоготуп алдык. Ошону кайра кайтарып келишибиз керек. Биз эмес чет өлкөдө, кайсы бир мамлекеттерде жанагы карылар үйүндөгү ата энелер менен жана кароосуз калган балдарды азыр бириктирип атышат. Анткени балага дагы, улгайган адамдарга дагы ошол тирүү мындай общение, тирүү мындай маектешүү тарбия жагынан аябай кара адамдар үчүн да, жаштар үчүн да пайдалуу болуп атат. Бизде кандай институттар бар эле? Чоң ата, чоң эне деген чоң институт бар болчу. Ооба. Кенедей кезинен баланы ошолор алып кетип бакчу. Сөөгү сеники, эти меники деп. Анан кошуналардын тарбиясы бар болчу. Мына биз бала кезде биз туура эмес сүйлөп алсак, туура эмес ойноп атсак, туура эмес иш кылып атсак, кошуналар эле тарбиялап койчу. Ай балам бери келчи деп эле чакырып эле короосуна. Сен туура эмес кылдың, жана ойноп атып эмне сөгүндүң? Балам сөгүнгөн сага болбойт деп. Азыр ата-энелер болушак болуп кетпеди. Аксакалдар институту деген бар болчу. Көчөдөн кетип баратканда кайсы бир аксакал саламдашып, ата тегиңди сурап, батасын берип, алкап, сен баланчанын тукуму турбайсың, сенден жакшы бала чыгыш керек. Ата энеңди уят кылба деп айыл тарбиялачу. Азыр ошол тарбиялык бир топ институттардын баарын жоготуп алдык. Тилекке каршы эми экономикага шылтайбыз, миграцияга шылтайбыз, азыркы баягы замандын шарданына шылтай беребиз. Бирок негизги өзөк ата эненин өзүнүн жоопкерчилигинде болуш керек. Ата эне бала үчүн эң чоң көңүлдү балага бөлүш керек. Жумушка эмес, акчага эмес. Ата эне эртең менен кечинде отуруп алып бала менен чогуу чай ичсе, бала менен чогуу бата кылса, Куран окуса, баласын алып эс алуу күндөрү баягы азыр эми сөздү түз эле айтыш керек. Чайханадан, ашканадан, пловканадан эле чыкпай калдык да ата энелерчи. Анан баланы эптеп 6-чы дем алыш күн болсо бир бала ойноткон жанагы жерлерге алып барып киргизип ийебиз, же киного киргизип ийебиз, же жана компьютердик оюндарга киргизип, ой балабызды үйгүнө аябай эс алдырдык деп кубанып үйгө барабыз да. Биз ошол күндөрдү балабызды эчтип алып айылга алып барсак, туугандары менен тааныштырсак, чоң ата, чоң энеси менен учураштырсак, бала менен мал жайласак, бала менен боз үй тигишсек, ошонун баары тарбияда. Кулагына бир ооз айтып койгон менен аны практика жүзүндө бала көрбөгөндөн кийин кабыл албайт. Рахмат Тынчтык ага. Мен Курманбек мырзага кайрылайын. Жаш мугалим катары бүгүнкү күндө окуучулар менен көп баягы маектешүү болот да. Эмнелерди байкайсыз сиз? Азыркы учурда балдарды деле күнөөлөгөн болбойт. Мен мисалы үчүн мугалимдик тажрыйбамдан бөлүшүп айта кетсем, ушул жерде экрандан пайдаланып айта кетсем, үй бүлө тарбия үй бүлөдөн башталат демекчи. Үй бүлөдө тарбиянын орду аябай чоң да. Эмнеге дегенде мектептен мисалы үчүн карап көрө турган болсок, тарбиясы жакшы эмес окуучулардын 90%тен ашыгы ошол үй бүлөдө бир маселе болот да. Ошол окуучулар менен сүйлөшүп туруп эле биз тарбиясы начар окуучулар менен сүйлөшкөндө эле үй бүлөсүн менен сүйлөшөбүз да. Үй бүлөсү тууралуу сурайбыз. Үй бүлөсүндө толук эмес үй бүлө болуп келип чыгып калат да. Ушул маселе аябай чоң маселе болуп атат. Атасы менен апасы ажырашып кеткен, анан жана окуучуда бир боштук пайда болуп калат экен да. Мээримди, ата мээримини, ата ошол мээримни издейт экен да балачы. Ал мээримди ошол атадан гана алат экен да. Башка адамдардан издесе да ал боштук ошол бойдон боштук болуп туруп калат экен. Ошол маселе баары бир айласыздан сиздердин мойнуңуздарда калып калып атат да, мугалимдердин. Бир ыкмалар барбы ошону жойгонго, чечкенге жаңы бир көз карашта? Ошондой бир көйгөйлөр болуп атат. Тиги мен мектепке биринчи жаңыдан жумушка киргенде мен 5-класстарга сабак бердим, жалаң 5-класстарга. Анан кээ бир окуучулар чуркап келип туруп эле кучактап учурашат да. Анан өзүң бир мындай ыңгайсыз сезип кетесиң, уялып бир четичи, бул эмнеге мындай болуп атат деп. Анан карап изилдеп көрсөм, ошол үй бүлөдө атасы жок окуучулар экен да. Көрсө алар инстинкт экен, ошол ата мээримин издейт экен. Анан аларды түртүп жибере албайсың да. Айла жок, баягы өзүңдүн бир эркектик мээримди, агай катары мээримдүүлүктү көргөзгөнгө аракет кыласың да. Бул бир тарабы. Бир тарабы боло турган болсо, бир класска кирип, мен өзүм тажрыйбамдан өттү да. Бир класска кирип сабак өтөмүн, эжесиңди бир класста окуйт да. Мен сабакка кирсем, такыр эле мени жактырышпайт да. Класстын баары менен жакшы мамиледе өтүп, сабакты кызыктуу өткөнгө аракет кыламын колдон келишинчечи. Анан ошол эжесиңди окуучулар мени такыр жактырбайт да.
Анан эмнеге мен жактырбай атат экен деп өзүмдү аябай көп анализдеп, кийимимди бүт баарын карап чыктым да. Сүйлөгөн сөздөрүмдү. Бирок баары бир деле жактырбайт. Анан класс жетекчиси менен байланышып сурап көрсөм, атасы жок экен да. Көрсө баягы бизде мисалы үчүн ата эне ажырашып кете турган болсо энелер дагы айтат го, атаң мындай, атаң тигиндей деп. Көрсө атасын жамандай берип, эркек кишини аябай бир жаман көргөзүп коюптур да. Ошол экрандан пайдаланып туруп айта кетет элем, эми тагдыр бул нерселерчи. Жашоо турмуш тагдыр. Эгер ата эне ажырашып кете турган болсо дагы атасыны же болбосо апасын эч качан жамандабаңыздар да. Атасын апасын эч качан жамандабаңыздар. Мектепте мугалимдер билим эле берип калбайт экен да, тарбиядан кошо сөзсүз түрдө берет экенбиз да. Анткени балага билим эле берип ошону менен токтоп калбайт экенбиз да. Бала деген ойнойт, күлөт, тартипсиздик кылат. Ошону менен чогуу тарбияны дагы берүүгө аргасызбыз да. Мисалы үчүн мектеп билим эле берет, тарбияны ата эне үйдөн берсин деген бул болбойт. Мындай туура эмес нерсе да. Аргасыздан тарбия, билим чогуу кетиш керек деп ойлойм. Рахмат Курманбек мырза. Айгүл айым, эми психология илиминин тили менен сүйлөйлү, Ушул үй бүлөдөгү тарбия жөнүндө психология илими кандай бизге аныктама берет, кандай багыт көрсөтөт, эмне кеңештерди берет? Жогорудагы эжекелерибиз айтып кетти, бизден мурда тыюу менен тарбиялачу, мону кылба, тигини кылба депчи. Бирок ушунчалык азыр мен кичинекей жаш балдар менен дагы иштеймин, алардын ата энелери менен да иштеймин. Башкача айтканда 4 жаштан 60 жашка чейинки биздин менин кардарларым болот, биздин элибиз. Ошолордун арасынан эгерде ата энелерди ала турган болсок, болжол менен 30 жаштан 45 жашка чейинкилер кайрыла турган болсо, балам ушундай болуп атат. Мына мисалы эң эле көп азыркы 1,5 айдын ичинде буллинг, мектепте балдарды бөлүп, жарып, кошпой, же болбосо эң эле мындай ата эне, мен өзүм дагы энемин, денең дүркүрөткөн суицид темасы, ошону менен келе турган болсо, ата энени уксаң, балам ушинтип буллинг болуп атат, анан суицид жасаптыр, анан колун кесип салыптыр, канаптыр, анан бир жака жоголуп кетиптир, же болбосо смартфон алып бер деп атат, тиги кийимди кийем деп атат, могу кружокко барам деп атат деп келсе, эйде угасың, албетте 1 сааттын ичинде баланы угуп бүткөндөн соң ата эненин өзүн уксаң, өзүндө ошол проблема болгон болот да. Демек, тарбияны биз балага берерден мурда ата эне өзүнө энергия топтош керек, ресурс топтош керек. Ой, катуу сүйлөбө, айтканыңды кылба. Ой, бул сен муну баштасаң кыла албайсың, аягына чыга албайсың, сенин колуңдан келмек беле. Же болбосом эл эмне дейт деген сыяктуу установка, кыргызча айтканда түшүнүктөрдү мээсине жайгашып калган ата эне балага эмнени берет? Ой, берейин десе деле бере турчу нерсеси жок да өзүндө. Жок, как будто бардык жакта кызыл крестиктер турган сыяктуу эле да. Ата эне балага эң эле жана сиз айттыңыз, башат эмне деп. Биринчи эле бала биз төрөлгөндө аппак кагаз да. Каалаганыңды жазасың ага. А бизде болбойт деп жазып алып анан сен кыргыз болсоң, анан эмнени билбесең, анан сен урматтабасаң, сыйлоосуң, каяктан билет аны? Жок деп эле бүт жака ага стоп деген белгилерди берип койсоң. Менин оюмча жаман нерселерге жок деп баягы бөгөт коюп болуш керек деп ойлойм да. Бирок, вот, жакшы айттыңыз, жаманга жок дейт, а бирок жакшы нерсени кылса колдобой атпайбы? Жакшыга мындай жол көрсөтүп, колдоп коюу деген жок. Мисалы, эгерде бала биздин мектеп мугалимдери отурат, эгерде 2 койгон болсо, ой, ата энеси 2 алыпсың деп эле түм эле жекирип, жеширип, баягы 2-ни 5 кылгычактуу урушат. Мисалы, математикадан 2 алып келсин. А эгерде англис тил, кыргыз тилден 5 алып келген болсо, 2-5, 1-2 турган болсо, эч качан 5ти айтпайт да. Алдыңбы, жакшы дейт. Апам, мына мен олимпиаданы жеңип келдим деп келет да бала. Курсан болуп, мына карабайсыңарбы деп кубанып келсе, деп коет. Анан балада каякта стимул болот кайра окуганга. Же баягы ата энеси кош көңүлдү кылып коюп атса, аны эмнеге угуш керек бала? Анан жана бул жакта директор айым айткандай, башка чөрөлөрдөн издеп атпайбы ошол колдоонучу? Анын бир анча жакшы эмес топторго барса, о, ты классный, ты хороший, же болбосо мен сен жаман крутой турбайсыңбы десе, бала деп эле ошого ооз ачылып, шилекей агып, мен ушул мактайт турбай деп берчип кетип атат. Анан эле ата эне келет да, каяктан эле аралашып атат, мен билбейм деген суроо келип атат да.
эгерде эмне кылыш керек дей турган болсо, бизде ошо тыюуларды тескерисинче азайтып, эң биринчи безусловная любовь. То есть биз аларга эч кандай өзүбүздүн шарттарыбызды койбой сүйүү, шартсыз сүйүү. Беш алса эмес, жакшы кийинсе эмес, тарбиясы болсо эмес, же эгерде кичинекейди ала турган болсок, мисалы менин кызым аябай эле кичинекей болгону 2 жашта. Мисалы ошондо деле басса жакшы балаң, басып кетсе 1 жашында. 1 жашта баспай калса эле сенин балаң ненормальныйдай да. То есть салыштыруу болуп атат. А баспаса деле сен балаңды сүйө беришиң керек, сүйлөбөсө деле сүйө беришиң керек. Ошол эле бала бакчада кутурса деле, мектептен мугалими урушса деле, башка эмне кылбасын, сенин балаң сенин шартсыз сүйүүңдү сезип турушу керек. Мен эмне болбойн, кандай жагдайга түшпөйүн, атам, апам мени жакшы көрөт. Мен ошолорго барып эгерде айта турган болсом, алар мени колдойт деген балада ишеним болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көңүл буруу албетте. Эми эгерде тарбияны айта турган болсок, азыр тарбия экиге бөлүнүп атат. Биринчиси, илгери бизде ошол жана айткандай баланы багайын деп эле кыйналып жүргөн болсо, азыр акча бар. Бирок убакыт жок болуп атпайбы? Баарыбыз эле акчаны таап атабыз, бирок убакыт жок. Анан аны берейин, көңүл бурайын десең, анда акчаң жок болуп калат. Же өзүңө убакыт жок. Ошондуктан бул жерде ошо көңүл бурууга бир топ эрежелерди киргизмекмин мен. Мисалы, мен эгерде кызым келе турган болсо, менин кызымга кичинекей, а бирок менде бирөө эле. Эми экинчиси болот, буюрса. А эгерде мисалы 4-5 балаң болсочу деп алалы, бала мектептен келип, бала бакчадан келип, болгону 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин ушунчалык баланы сагынбайсың да. Аны сагынга деле убактың жетпейт ал мектептеге. Бирок ошо сагынганыңды көргөзүп, анан айын жаным, алтыным деп, ошол ар бир баланын өзүнчө аты болсун. Бирөө алтының болсун, бирөө күнүң болсун, бирөө гүлүң болсун. Ошону айтып 5-10 мүнөт сура, мектепте эмне болду, кайсы мугалим эмне деп сүйлөдү, жаңы юбкаңды кийип бардың, эмне деди аны, чачыңды эмне деди, анан кимге эмне деп сүйлөштүң, сурап кой. Ошондо жаман коомдон да алып качасың балаңды. Кадыржан агай, кошумча бар сизде. Биринчи ушул үйдөн, үй бүлөдөн тарбия алганда ата эненин ордун эч ким алмаштыра албайт. Ата эненин орду өтө чоң. Кандайча? Бул жашоодо мынакей биз көрүп жүрөбүз. Бала кичинекей кезинде, эң кичинекей кезинде бир топ жашка чыкканга чейин менин атам баардыгын билет дейт. Ата эненин айтканын толук кабыл алат. Алар үчүн мыйзам. Экинчи, бала чоңоюп, балакатка жетип, анан окуп, тарбия алып, бир топ нерсени үйрөнүп калгандан кийин менин атам, ата энем деле көп нерсени билбей турбайбы дейт. Анан бир топка жетип, өзүн өзү дагы бир тарбиялаа иштерге аралашып калгандан кийин атам көп нерсени билбей турбайбы дейт. Жашоодо көрүнүш да. Анан ал баштан өткөрүп, баягы бала тарбиялап, кайра ошол убакытты баштан өткөргөндөн кийин көрсө атам бардыгын билген турбайбы дейт. Муну менен мен эмнени айтайын деп атам? Муну менен бул тарбия берүүдө ата эненин орду өтө чоң. Мына мен мисалы үчүн неберелерим келип калат, неберелерим менен ата энеси менен келет. Келгенде ата энеси жанында турса, неберелер ата энесин угат, бизди көбү укпайт. Келип эркелеп коет, болду. Ата энесинин айткан сөзү алар үчүн мыйзам. Ата энеси кетип калганда жумушка, анда келип айткан сөзүңдү чоң ата, чоң ане деп угуп калат. Бул баланын жөн эле бала дүйнөсү эмеспи? Бул мындай. Бул менин айтайын деп атканым, ошол атанын таасири, анан чоң атанын таасири, же башка бирөөнүн таасири кандай кабыл алат. Себеби бул ата эненин маанилүүлүгүн айтып атам. Бул алардын өзүнүн баскан турганы, кылган иши, сүйлөгөн сөзү алар үчүн мыйзам. Ошон үчүн жоопкерчилик биринчи ата энеде. Экинчиси, жана жакшы айтылып кетти бул жактан, чоң аталар, чоң энелердин тарбиясы деп. Абдан туура. Себеби чоң аталарда, чоң энелерде тажрыйба, турмуштук тажрыйба көбүрөөк, акыл билим көбүрөөк, убактысы да бар. Ошону балдарга бериш керек, берейли деп. Ата эненин балдарга убактысы азыраак. Мына ушул жерде мен айтайын дегеним, ушул жана үчөөбү ата эне, үй бүлө, коом, мамлекет кандай адамдарды, кандай балдарды тарбиялаш керек. Биз буга
жаратман же болбосо бирдемкени өндүрө ала турган, жарата турган адамдарга ошондой бир билим, аң сезим беришибиз керек. Кошумча бар, Айкүл айым? ооба, агайдын сөзүнө психологиянын тили менен толуктайын деп атам. Жаш орточолугу боюнча сиз айтып атпайсызбы, баланын эле эркек кыялы эмеспи депчи. Бала төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейин апасынын гана мен бул бүт дүйнөм деп ала турган болсо, 1 жаштан 7 жашка чейин ата эне биринчи ролдо, анын орду ошонун айтканы мыйзам, айтканы дегени бүт ошонун айткан нерсесинин бардыгы туура. 1 жаштан 7 жашка чейин. Неге 7 жашта? Анда мектепке барып баштайт да. Анан мугалимдер балага болжол менен алганда, бирок азыр биздин балдарыбыз ушунчалык тез өрчүп кетип атат. 10 жаштан 12 жашка чейинки аралыкта мугалим биринчи орунда, ата эне экинчи орунга түшүп калат. Эгерде баарыбыз эле ата эне экенбиз бул жакта эстей турган болсок, балдарыбыз мугалимим айтты, ушундай жасайт экенмин, муну кийишим керек десе өзүңчө эле таарынып аласың го, үй балам ошонун айтканын кылып атат депчи. Ошо мугалим 12 жашка чейин мугалим авторитет болот. Ошондуктан биздин максатыбыз кайсыл убакытка чейин биз тарбия беребиз деп эгерде суроону бере турган болсок, 12 жашка чейин. Андан кийин өспүрүм курак башталып кетип атат да, подростковый возраст. Анда эмне үчүн биз баланын куйругун кармай албайбыз? Себеби ал үчүн биринчи орунда эң авторитет менмин деген адамдар бул анын тең туштары, классташтары. Ошолор эмнени кийсе ошону кийет, жегенин жейт, ичкенин ичет, Өткөл курактагы таасир. Ооба. Андан кийин уже баланы айтканың дегениң жукпайт дагы, сиңбейт дагы. Ошо 12 жашка чейин жана айткандай кичине эрежелерди кошуп эле жашоо турмушуңа. Себеби балада эле отуруп калбайсың да, бала бул сенин, баланын айланасында сен бүт өмүрүң, дүйнөң болбош керек. Сенин айланаңда бала болуш керек. Ошондуктан аны менен эле алек болуп калаардан мурда өзүңдү толуктап туруп, ага кошумча бере турчу кичинекей эрежелерди кошкон туурараак. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студиябыздын меймандары, биздин кесиптештер тарабынан дагы коомчулуктан алынган пикирлер, сурамжылоо бар. Азыр ошол сурамжылоону көрүп алалы да студиядагы сөзүбүздү улантабыз. Тегиңди тарбиялайм десең, уул тарбияла. Улутуңду тарбиялайм десең, кыз тарбияла демекчи. Баштагыдай зор, кубаттуу мамлекетти куралы десек, дал ушул нерсеге, тарбияга көңүл бурушубуз зарыл. Бул бизге аба суудай керек. Ал эми дал ушул тарбия боюнча көчөдөгү элдерден сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Саламатсызбы? Үй бүлөдө тарбия кандай болушу керек? Балдарга жакшы тарбия бериш керек. Улууну урматтаганга, кичини ызаттаганга, көчөдөн тартип бузбаганга, жаман иштерге барбаганга, эми көп теманын немелери. Сиз эмне деп айтасыз, балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Түз жүргүлө дейм, бирөөгө жаман айтпагыла, уур кылбагыла, бирөөнүн иштерине киргизбегиле, өзүңөрдүн жолуңар менен жүргүлө дейм. Үйдөгү тарбия эң биринчи маанилүү да. Анткени бала баштаганда эле үйдөн төрөлүп, үйдөн чоңоюп, үйдөн баягы дүйнөнү тааный баштайт да. Ошондо ата эненин тарбиясы эң чоң болот. Ошо өзүбүздүн билгендерибизди айтабыз айланайын. Жакшы бол, жакшы тур, калп сүйлөбө, бирөөдүн нерсесин алба, бирөөгө жаман сүйлөбө, көңүлүн калтырба деп. Менин ата энем мен жашоого келгенден бери толук кандуу мени багып, мага берген бүт тарбиясыны берип келет. Себеби бүт эле биздин ата энелерибиз эмне каалайт, биздин жакшы болгонубузду каалайт го деп ойлойм. Үй бүлөдөгү тарбия эң биринчи болуп эсептелет. Үй бүлөнүн тарбиясынан тышкары тарбияны түшүнбөйм. Эң биринчи үй бүлөдөн берилиш керек тарбия. Кыргыз элинде тарбияны биринчи бала төрөлгөндө, даже төрөлөктөн баштап, бешикте яткандан башташ керек. Кичине акыл эс киргенден баштап акыл айтып, бала мындай бол, мындай деп, кыргыздын каада салттарын үйрөтүп, жок дегенде улууга салам айткан үйрөтүш керек. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин коомчулуктун да пикирлери, албетте үй бүлөдөн мындай деген сөздөр айтылышы керек, балага жакшы бол деген сөздөр айтылышы керек деген пикирлер айтылган. Деген менен бирок коомубузда анча-мынча болуп жаткан маселелер албетте бул тарбия берүүдөгү кайсыл бир мүчүлүштүктөрдүн бар экендигин тастыктап тургандай. Эми мен ушул жерден жана атам биздин спикерлердин сөзүн уктуңуздар, коомчулукка, биздин аудиториядагы келген меймандарга кайрылып көрөйүн. Кимде кандай пикир бар, кимде кандай суроо бар? Кимиңиздер бүгүнкү программага ой кошосуздар? Пенсияга чыккандыгыма карабастан мектепте иштеп жатам да. Ошол мектепте иштеп жатып, биздин мектептеги болуп жаткан иштер жөнүндө сиздер менен маалымат бөлүшкүм келет.
ооба эгерде 3 бурчтук деп илгертен айтылып келаткан педагогикада сөз бар, бул 3 бурчтук ата эне, мектеп жана окуучу. Ушул 3 бурчтуктун бекем болсо, ана тарбиянын таасирдиги жакшы болот деп айтып келгенбиз. Мына ушуну бүгүнкү күндө дагы колдоп жатабыз. Мектепте эң жакшы иштер болуп жатат. Ал иштер кандай болуп ишке ашып атат? Биздин мектепте бүгүнкү күндө нарктуу ата, нарктуу апа деген эң жакшы долбоорлорду ишке алып баратабыз да. Бул болсо ата энелердин мектеп менен байланышуусун бекемдейт экен. Ата эне түздөн түз келип мектепте өзүнүн баласына сабак берген мугалимдердин астында жана өзүнүн балдарынын жана балдардын досторунун астында чыгып нарктуулук боюнча эң жакшы өзүлөрүнүн болгон тажрыйбасы менен бөлүшөт да. Ошол улуттун нарктуулугу, колөнөрчүлүгү, баланы тарбиялоо, деги эле жүрүм турум, жашоо тарбиясы менен бөлүшүшөт да. Анан аталар кадимкидей өзүлөрүнүн улуттук кийимдерин кийип алып, апалар өзүлөрүнүн улуттук кийимдерин кийип алышып, анан абдан шашылбай, эң жакшынакай сабактарды өтүп беришет. Балага канчалык таасир берет ошол нерселер? Бул абдан жакшы таасир берет экен. Атасы менен маңдай теске отуруп, анан алардын оюн угуп, анан сахнага кошо чыгып, алар менен кошо ролдошуп, улуттун салттуу нарктуулуктарын көрсөтүп берүү бул балдарга абдан жакшы таасирин берет экен да. Анан ата энени да мектепке тартат экен. Бул жерде 3 бурчтук бекемделип, анан тарбиянын таасири абдан жакшы болот экен. Биз 81-мектепте ушуну азыр бүгүнкү күндө тажрыйбалуу быйылкы жылда иштерди алып баратабыз. Эң сонун, рахмат, ыраазычылык билдирели. Дагы барбы пикир айта турган меймандар? Келиңиз. Үй бүлөдө жакшы тарбияла алган адам коомчулукка дагы өзүнүн пайдасын тийгизип, келечекте биз ушу карлыгыбызды ишенип бере турган жакшы эр азаматтар, уул кыздарыбыз чыгат деген мен ойдомун. Ошон үчүн айланайын элим журтум, жаштар, биз азыр ушу нарктуулук боюнча жакшы иштерди жүргүзүп жүрөбүз. Азыр биз мектептерде жолугушууларды уюштуруп атабыз, айылдарда жаштар менен. Анан бу никени каттоо бөлүмдөрүндө дагы азыр сүйлөшүүлөр болуп, ошолорго дагы бир никелешүүгө чейин бир өздөрүнүн бир жакшы тарбиялык, ошол үй бүлөнү күтүүдөгү өздөрүнүн бир жоопкерчилигин, милдетин жакшы баалап түшүнүп, анан бирин бири сыйлап, урматтап, анан ортодо пайда болгон 3-чү адамдын тагдырына бир жакшы таасирин тийгизе турган, биздин ушул улутубуздун уңгусун, ушул улутубуздун бийиктигин сактап кала турган урпактарыбызды тарбияласа деген таризде биз ошолор менен иш жүргүзүп атабыз. Эң сонун. Ата энелер баарылашпайт дегенден дагы алыс болушубуз керек. Кээ бир ата энелер бар, үйүндө балдары менен сүйлөшөт, күндөлүктөрүн карайт, күндөлүктөрүн карап кандай баа алып атасың, алар менен сырдашкан, балдар менен сырдашкан ата энелер дагы бар да. Азыркы мындай турмуш шартка байланыштуу ата энелер көпчүлүгү иштеп, мисалы үчүн ушул Бишкек шаарында алып карай турган болсок, көпчүлүк ата энелер мындай Шведияда иштеп калышы мүмкүн, же дагы бир жумуштарда иштейт. Ошентип үйгө кечип барып калат дагы, балдар менен сүйлөшпөй калат да. Балдарга ошол жана 100 сом же болбосо 200 сом берип кое турган болсо, бала ошол мектепке барып, жол киресине, анан мектепке барганда бир нерсе алып жеш керек, ошону мен камсыздап атам деп дагы ойлоп калат да, ата энелер ушуну эле камсыздап берейин депчи. Негизинен мисалы үчүн Кыргызстанга белгилүү педагог Гапыр Мадаминов деген агайыбыз бар. Ошол Гапыр Мадаминов агайыбыз Дасторкон четиндеги университет деген китепти ата энелерге сунуштайт да. Ошол Дасторкон четиндеги университет деген китепте жакшы бир мындай тарбияга чакырат да. Ошол агай өзүнүн китебинде айтат: мейли ата энелер, силер эртеден кечке балдарыңар менен алек болбогула, жумушта иштейсиңер, ошол кечинде тамак үстүндө балдарыңар менен баарлашкыла дейт да. 1 саат, 1,5 саат. Күн сайын эле баягы кайталанма нерсе боло бербеш үчүн кызыктуу окуяларды,
кызыктуу бир мындай тарбиялуу адеп акылакка чакырган окуяларды айтып бергиле дейт же болбосо окуп бергиле дейт. Ошондо бала мындай жакшы тарбияланат, бала менен мындай дос катары сүйлөшкүлө дейт да. Эми чоңдор мисалы үчүн окуучулар чоң болуп көргөн эмес да. Чоңдор биз окуучу болуп көргөнбүз да, ошондуктан мындай балдарды түшүнө билишибиз керек, баарылаша билишибиз керек да. Арттагы жолубуз эсибизде дегендей, Кадыржан агай. Бул жерде сөз болуп калды, кантип баланы кызыктырыш керек деп. Ооба. Бул жерде негизинен үлгү туткан, орусча айтканда образ же болбосо ошондой бир элес болуш керек да. Мисалы үчүн мамлекеттик деңгээлде жана айтпадыкпы, үй бүлөдөн тарбия, коом мына мамлекет деп. Мамлекеттик деңгээлде көбүнчөсү акыркы убактарда спортту көбүрөөк, спортсмендерди көбүрөөк жарыя, көбүрөөк көңүл бөлүп, ошого сыйлап, сыйлыктарды берип, бул абдан жакшы нерсе. Бирок жашоодо адамга тарбия бере турган, жашоодо жашаганга эрежени үйрөтө турган бул билим, илим, билим да. Вот ошол билим, илимди биринчи орунга чыгарса, ошол билимдүү, илимдүү адамдарды үлгү туткан, мындай бир Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков деген образдарды, мисалы үчүн ошол адамдардын элесин көбүрөөк элге мындай бир жарыяласа, мындай үлгү болот деген оюм бар да. Анан экинчиси, негизи бул адам өмүр бою тарбия алат. Бул кичинекей кезинен эле 12 жашка чейин же бир 17 жашка чейин эле тарбиялап, ошону менен токтотуп коюу деген түшүнүк жок да. Мисалы үчүн мен дагы ошо 60-тан ашсам дагы тарбия алам. Кандайча? Тарбиялык билимдерди алам. Айрыкча мага туура келген, мага жаккан же болбосо мен ушундай бир сыйлап калган нерсени ушундай кылыш керек экен, ушундай болушум керек экен деп түздөлүп ошого карата кетебиз да негизи. Мына ушундай бир үлгү боло турган образдар түзүш керек да. Рахмат. Курманбек мырза, барбы кошумчаңыз? Бала тарбиялайбыз дей турган болсок, анда биз өзүбүз тарбиялуу болушубуз керек да. Бала бизден карап үгүт алат. Мисалы үчүн биз мектепке барганда да, сабакка кирерде имидж, сырткы келбетибизди, ошол сабакка жакшы тарбия даярданып киребиз. Анан ошондо бизде балдар бизди көрүп, биздин акылыбыздан, билимибизден, тарбиябыздан ошол нерсени көрүп, ошол нерсени алышат да. Ошондой эле ошол бала тарбиялоодо үйдө ата энелер өздөрүн биринчи тарбияласа, ошондо балдарга жакшы тарбия бере алабыз да. Мисалы үчүн бул жерде психолог айым айтып кетти, же болбосо апалардан да айтып кетти, балдарым эч жака алып чыкпаптырмын депчи. Демек ошол бала тарбиялоодо биз адамды тарбиялоодо демек өзүң биринчи тарбиялуу болушуң керек да. Кыска нуска айта турган болсокчу. Рахмат. Ыраазычылык билдирели. Жылдыз айым, мына биз жанатан айтып атабыз, бала тарбиялоодо мезгилге жараша, убакытка жараша, өнүгүүгө жараша анын нугу да өзгөрүп келатат депчи. Ошого жараша ошол тарбия берүүдөгү сиздердин усулдук бир методдоруңуздарда дагы өзгөрүүлөр болуш керек да. Бүгүнкү күндө тарбиянын баягы өзөгүн кармап турууда, аны дагы бийиктетүүдө сиздерде канча убакытта бир мындай өзгөрүүлөр болуп турат? Кандай кылып өзгөрүү киргизиш керек негизи? Ата энелер менен мугалимдердин ортосундагы баарлашуу кандай нукка түшүш керек? Мугалимдер билимин 5 жылда, 3 жылда бир жогорулатып турчу эле да. Азыр ай сайын, жума сайын билимин жогорулатып турбаса, өзүңүздөр айтып аткандай убакыт бат-баттан өтүп атат дагы, балдарыбыз бат-баттан өнүгүп атат. Мезгил жашынан калып калат. Ооба, керек болсо мугалимден алдыга кетип калган, технология жагынан мугалимдерден алдыга кетип калган окуучуларыбыз бар да, ошон үчүн биз мугалимдер дайыма алдыга жылуунун алдында, үйрөнүү, окуунун алдындабыз да. Бизде республикалык билимин өркүндөтүү башкармалыгы бар эмеспи? Ал жактан тренерлерди чакырып, каникул сайын окуп турат биздин мугалимдер. Ар кайсы багытта тарбия берүүдө, билим берүүдө, кантип бериш керек, кантип үйрөтүш керек, кантип жеткиликтүү болуш керек деп. Ал эми мугалимдер жана ата энелердин ортосундагы байланыш аябай тыгыз. Ата эне каалаган убагында келет мектепке, бирок сабак учурунда келип тоскоолдук кылбайт дагы, мугалимге эртерээк байланышат, убактысын такташып, ошол убакта эшикке чыгып сүйлөшүшөт.
каалаган убакта эле мектепке кирип чыга бербейт, бирок эркин түрдө ар бир окуучунун кемчилиги, баягы көйгөйү дегенди ата энеге индивидуально гана айтылат да, жеке айтылат. Мурунку чогулуштардай болуп сиздин балаңыз деп айтылбайт азыр. Көпчүлүктүн арасында айтылбайт. Азыр эми ата энелер болушак болуп кетти деп атпайбызбы? Ошол баласынын кемчилигин кандай кабыл алат ата энелер? Ар кандай кабыл алган ата энелер бар. Кээ бир ата энелер келет, мугалимдерди сабап салчудай болуп келишет. Азыр дагы жакшы ар бир кабинетте, коридорлордо, ашканада видео көзөмөл бар. Ошол видео көзөмөлдү ачып берем. Азыркы жаш ата энелер биздин салттуу бала тарбиялоодогу баягы методдорубуздан эң негизги эмнени алыш керек заманга жараша? Азыр эми абдан мындай өткөн мезгилде турабыз. Кыргыздын салтын, наркын, каадасын, тарбиясын канжанына, боюна сиңирген улуумундун тилекке каршы көздөрү өтүп баратат. Ушул биз чоң аталарыбыздан, төрдө турган ак элечек апаларыбыздан, энелерибизден алган тарбияны өзүбүз бекем кармап, ошону жоготпой, анан балабызга өткөрүп беришүүгө өзүбүз жоопкерчиликти биринчи коюшубуз керек. Тилекке каршы биз азыр жакшы адам тарбиялоонун ордуна азыр англис тилин билиш керек, анан айтыны билиш керек деп эле мен айттым мурда да. Азыр адам тарбиялабай эле биз англичанин тарбиялоонун үстүндө иштеп атабыз да. Биз ушул ойдон кетиш керек. Сенин балаң, сенин үй бүлөгүңдү, сенин тукумуңду эле улап, сенин эртеңки карылыгыңды, мындай дөөлөттүү карылыгыңды эле камсыздабай, сенин балдарың ушул Кыргызстанга, ушул кыргыз элине, ушул мындай ааламдашып бараткан дүйнөдө канча тилдер, канча өлкөлөр, канча улуттар жок болуп бараткан дүйнөлөшүү дүрбөлөңүндө турганда ушу сенин балдарың ушу кыргызга пайда келтире тургандай тукум, кыргызга пайда келтире тургандай уул тарбиялаш керек, кыз тарбиялаш керек деген нерсени көкүрөктөн чыгарбашыбыз керек да. Чоң рахмат. Айкүл айым, психологиядан биздин азыркы жаш ата энелер кандай кеңештерди алыш керек? Эң эле алгачкы биринчи ата эне өзүн тарбиялаш керек. Өзүн сөзсүз түрдө проработка кылып чыгышы керек. Жанагы мен айткандай электен өткөрүш керек. Үчүнчүдөн үй бүлөсүнө сөзсүз үй бүлөлүк биринчи орунда партнерубуз менен, башкача айтканда жубайы менен же жолдошу менен болгон мамиледе эрежени киргизип, жана айтпады саясат байсат башканы сүйлөбөй, өзү телефонун кармабай деген сыяктуу эрежелерди киргизиш керек. Андан соң үй бүлөдө балдар менен кандай мамиледе болуш керек, ошол эрежелер кириш керек. Эрежелер жазылып, муздаткычка же эшиктен чыга бергендеги жерге илиниши керек сөзсүз түрдө. Эгерде ошону менен эле кошо кайсыл жактарга барыш керек, үй бүлөлүк программасы түзүлүшү абзел. Баланы эң эле жөнөкөй да бардык ата эне кыла алатчы. Бир күндө жок дегенде 5 жолдан кучактап турусу керек. Себеби баладан тактильное ощущение дейт го, ошол денеси менен сезип туруш керек. Башка нерсени кыла албаса дагы ошол нерсени кылат. Эгерде сен ошону да кыла албасаң, анда эмнеге ата эне болдуң? Эмнеге төрөдүң? Бала сен үчүн жоопкерчиликтүү эмес, өзүнүн тарбиясына өзүн баскан турган эмес, сен баланы тарбиялап, коомго кошуп, ошо мамлекеттин жараны кылганга милдеттүүсүң. Бала сага милдеттүүбүз. Ошондуктан хотя бы ушул кучактап турууну, баланы сүйгөнүңдү, жакшы көргөнүңдү айтыш керек. Жакшы. Бактыгүл эже, педагогика илими кандай кеңешти берет азыркы жаш ата энелерге? Кыскачараак айтып берсеңиз. Чын эле заманбапындай өнүктүрүш үчүн, балага толук кандуу билим бериш үчүн мектеп менен тыгыз байланыш керек. Бул баягы куштун эки канатындай, мына ушул баланы тарбиялоодо, өнүктүрүүдө, анан албетте ар бир баланын шык жөндөмүнө, кулп мүнөзүнө карап мамиле жасоо менен бирге ошол баланы мындай бир жаратмандыкка дагы тарбиялоого аракеттениш керек. Мына Залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы, адамдардын эң бир коомго кылган жакшылыгы мыкты, жакшы инсандар тарбиялоо дегендей. Эң сонун. Дал ушул улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктай турган учурга дагы келдик. Урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, ар бириңиздерге ыраазычылык билдирем. Айткан пикириңиздер биздин жаш ата энелерге болобу, айтор Кыргызстандагы үй бүлөлөргө жакшы бир кеңеш болуп берсе деген менин чоң тилегим бар.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн улуттук каналда Элбиз долбоорунда тарбия үй бүлөдөн башталат деген теманын айланасында кеп курдук, маектештик, талкуу кылдык дегендей. Сиздердин дагы албетте ушул программадан алган жакшы бир ой пикириңиздер болсо, көкүрөккө чогулткан бир ой тилегиңиздер болсо, биз анда кубанычтабыз. Анткени программанын өз иши максатына жетти деген ишеним жаралат. Кайрадан жолукканча дейли, сак саламатта калыңыздар. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, балдарыбыз коомго пайдасы тие тургандай чоңое берсин.